Assalamu алейкум мекендештер. Амансыңарбы эл журт? Эми кайрадан желек маселеси өйдө жактан көтөрүлдү. Эми бул маселе ишке ашпайт го деп үмүт кылып жүрсө, ашырайын деп калыптыр өйдө жакта отургандар. Желекти жаңыртабыз деген боюнча. Акыркы этабында турган экен эми. Кимиңер макулсуңар жаңы желекке, кимиңер эски желек бойдон калсын дейсиңер. Биздин дагы ой пикирибиз керек да бул жерде. Кандай дейсиңер? Эми мен өзүм жеке ой пикиримди айта кетсем, бул биздин туу, бул биздин желек бизге атамекен, атамекен бизге ата-эне. Биз көнүп калганбыз бул желекке ата-эне сыяктуу. Анан кантип өзүбүздүн жакшы көргөн ата-энебизди башка ата-энеге алмаштырабыз же жаңыртабыз. Бул желек менен канча тарых жазылды, канча жаман жакшылыкты кечип өттүк, канча жеңиштерде болдук, канча олимпийский жерлерде көтөрүлдү. Эми өркүндөсөк, же бир иш кыла баштасак, сөзсүз эле желектен башташ керекпи? Андан башка чукул оор маселебиз жокпу? Чече турган, же чечип койдукпу? Күндүн нурларын эми күн караманын жалбырактарына окшош деп жатасыңар. Күн карама бул татсолдук билбегендерге эгер. Күндүн нурундай эле болуп жашынакай эле тартылган убагында. Эми түндүктөгү 3 сызыкты кедей кыргыздардын боз үйүндө болгон дейсиңер деп түндүккө 4 сызык коштуңар. Анткени бай кыргыздын боз үйүндө 4төө болчу деп. Оюңар кандай ошондо? Кыргызды бай кедей деп бөлөбүзбү? Ырыс алды ынтымак кайда калды анда? Кыргыз бай кедей эмес, түштүк түндүк эмес. Кыргыз бир эл. Жаман ой, жаман күмөн кылып символиканы түзбө. Жаман күмөн самаган, Кудайга жакпаган. Эмнеси болсо дагы желбирейин желегим бейик асманга азаттыктын жолунда.